Саламатсыздарбы? Эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ташматов. АКШ дүйнөнү таң калтырып бүтпөй жаткандай. Анткени алар бул ирет ачык деңизде мунай ташып бараткан делген Орусиянын кемесин колго түшүрүштү. Болгондо да аскердик учактар менен барып, куралчан жоокерлер кемени тартып алышкан. АКШтын түштүк командачылыгы шаршемби күнү Венесуэла менен байланышы бар делген танкерди америкалык жоокерлер аскердик тик учактар менен барып, кадимкидей тартып алган видеосун жарыялашты. София аттуу кеме шаршемби күнү тартып алынган 2 танкердин бири болгон. Экинчиси Исландиянын жанында колго түшүрүлгөн Орусиянын желеги астында бараткан кеме болчу. Маринара танкерин өткөн айда токтотууга аракет кылышканда каршылык көрсөтүп, Орусия желеги астында өтүп кеткен. Ак уйдун басма сөз катчысы операция Венесуэланын мунай экспортуна карата санкцияларды аткарышы үчүн жүргүзүлүп жатканын айтты. Анын жанында Орусиялык суу астындагы кеме жана башка кемелер жүргөндүктөн бул кадам Москва менен жаңы кагылышууга алып келиши мүмкүн эле. Анткени Орусия Венесуэла боюнча АКШтын иш аракеттерин айыптап чыккан. Орусиянын транспорт министрлиги Исландиянын жанында АКШнын деңиз күчтөрү кемеге барганда кеме менен байланыш үзүлгөнүн билдирди. Орусия биздин желек астына бараткан танкерди тартып алып, деңиз укугун бузду деп АКШны айыптады жана аны даана каракчылык катары сыпаттады. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего. Взяли вот Сулеймани, убили иранского генерала. Ак уйдун өкүлү колго түшүрүлгөн видео боюнча мындай деди. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel. Ал Венесуэланын жашыруун жүргөн кемеси болгон жана санкция жарыяланганына карабай мунай ташып бараткан. Америка Кошмо Штаттарынын учурдагы президенти андайга жол бербейт. Мындай аракеттер АКШнын президенти Дональд Трамптын батыш жарым шаарынын мунай агымдарына ээлик кылуу боюнча агрессивдүү аракеттеринин акыркы мисалдары болду. Ишемби күнү Каракастагы чабуулда Венесуэланын президенти Николас Мадурону кармагандан кийин АКШ түштүк Американын жээгиндеги санкция жарыяланган кемелерди блокадага алууну улантууда. Трамп Мадурону колго түшүрүп, аны Америкага алып келгенден кийин АКШ мунай компаниялары менен бирге Венесуэланын чоң мунай запастарын көзөмөлдөй турганын ачык айткан. Миннеаполисте АКШнын иммиграция кызматынын офицерлери рейд учурунда бир аялды атып өлтүрүштү. Бул видеодон 38 жаштагы аялды өз унаасында атып өлтүрүшкөнүн көрүүгө болот. Дагы бир тасмадан ок атылгандан кийин унанын airbagы кан болгонун көрүүгө мүмкүн. Президент Трамптын мигранттарга карата өлкө боюнча рейд учурундагы бул соңку кырсык болууда жана Миннесотанын губернатору Тим Уолс окуя боюнча Трамптын администрациясын сынга алды. Биз күбө болгон окуя коркунуч жана жаңжал жаратууга багытталган башкаруунун кесепети. Бийлик эзечү чыгарууда жана бүгүнкү күнү ойлонулбай калган иш бирөөнүн өмүрүн алып турат. Социалдык түйүнгө жарыялаган билдирүүсүндө Трамп видеодон аял каршылык көрсөтүп атайлап иммиграция кызматкерин сүзүп кеткенде офицер коргонуу максатында ок чыгаргандай деп жазды. Бирок видеодон көрүнүп тургандай уна иммиграция офицерин сүзүп кеткен эмес. Шаардык полициянын айтымында баштапкы тергөө иштери көрсөткөндөй, федералдык офицерлер жакындап келгенде ошол аялдын унаасы жолдогу кыймылды тосуп койгон. Жана иммиграция операциясынын жүрүшүндө алардын аны атып өлтүрүү ниети болгон эмес. Окуядан кийин эл көчөлөргө чыкты. Алардын кээ бирлерине куралданган федералдык агенттер химиялык заттарды чачты. Иранда өлкө боюнча демонстрациялар көчөдү. Көбөлөр Иранда болуп жаткан жапырт митингдердин видеосун социалдык түйүндөргө жайгаштырууда. Маалым болгондой, нааразылык акциялары өлкө боюнча 300 калктуу пунктта өтүп жатат. Жакынкы күндөрү өлкө боюнча кулаш жайган акцияларга Ирандын түндүгүндөгү Боч-Нур жана Решт шаарлары да кошулду. Кечээ каарданган эл 2 шаарды басып алып, ал жерде полиция эл тарапка өткөнү кабарланган. Демонстрациялар 28 декабрда башталган. Ага экономикалык кырдаалдын курчушу, улуттук валютанын төмөндөшү жана июнда Израиль менен жаңжалдан кийин санкциялар катаалдашканы себеп болууда. Белгилүү болгондой, кагылышууларда бери дегенде 38 адам каза болуп, 2000ден ашууну кармалды. АКШ кыргызстандыктар үчүн визалык күрөө киргизет. Тагыраак айтканда, АКШнын мамлекеттик департаменти туристтик жана иш сапары визасы B1, B2 визасы үчүн 38 өлкөнүн жарандарына визалык күрөө киргизүүнү чечти. Тизмеге Кыргызстан да кирди. Борбор Азиядан бул талапка Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан туш болду. Жаңы эреже 2026 жылдын 21 январынан тарта күчүнө кирет. Визалык күрөөнүн өлчөмү 5000, 10000 же 15000 доллар. Так сумманы консулдук кызматкер маектешүү учурунда аныктайт. Күрөө виза талаптарына толук жооп берген жарандардан гана алынат. Эрежелер так сакталса, каражат автоматтык түрдө кайтарылат.
күрөөсү бар виза менен АКШга кирип чыгуу 3 гана аэропорт аркылуу мүмкүн. Алар Бостон, Нью-Йорк жана Вашингтон аэропорту. Мындай чаранын максаты АКШда визалык тартипти жана миграциялык көзөмөлдү күчөтүү деп айтылат маалыматта. Сиздер дүйнөлүк кабарлар топтому менен тааныша алыңыздар, саламаттаңыздар.